Адай окуу сабагын өтөбүз. Өткөн сабакта жыл жана анын балдар элдик жомогун окуп бергем. Бүгүн болсо экинчи бөлүгүн окуп берем. Көңүл коюп укула. Жыл 4 уулун чакырып алып, алардын кылган иштери жөнүндө сурай баштайт. Кана балам, кыш, сен айтчы, эмне үчүн каар жаадырдың? Анткени жаз жерди кургатып жиберди. Мен каар жаадырып, кайрадан эритип жерди сугардым. Антпегенде өсүмдүктөрдүн баардыгы өлүп калат эле да дейт. Жыл калган балдарын да сөздөрүн угуп, жүйөлүү экенине ынанат да көпкө ойлонот. Эмне кылуу керек? Бир күнү жаныбарларды чогултуп алып, жыл мынтип айтты. Баарыңар угуп турула, бир күн кыш, бир күн жаз болсо болбойт экен. Ошондуктан мен 4 балама күндөрдү бөлүп берейин. Ар кимиси өз иштерин ошол бөлүнгөн күндөрдө аткарсын. Уул балам кышка 91 күн, экинчи уулум жазга 91 күн, үчүнчү уулум жайга 92 күн, эң кенже уулум күзгө 91 күндү бөлүп берейин. Буга кандай дейсиңер? Дейт угуп отургандарга кайрылып. Ошентип баардыгы макул болушат. Эми балдар, силерге суроо бере кетейин. Жыл 4 баласына канча күн, канча ай бөлүп берди? Бул мезгилдерде аба ырайы, айлана чөйрө кандай болоорун сүрөттөп көргүлөчү. Суроолорго жооп берсеңер болот. Эми балдар, силерге 3-чү бөлүгүн окуп берейин. Бирок аюу, суур, каш кулак макул болбой, кол көтөрүп сөз сурашат. Кана аюу, айтчы, дейт жыл. Аюу өз оюн айта баштайт. Уулуңузга күндү азыраак берсеңиз экен. Анткени каарды калың жаадырып жиберсе, биз тоо таштын арасында кантип жашайбыз, дейт. Ачкадан өлбөйбүзбү, дешет. Суур менен кашкулакта айылын сөзүн улап. Мер чөөп деген бар, ошону тиштеп уктагыла. Көктөмгө дейре жыргап жата бересиңер, дейт жыл. Ошентип жылдын 4 баласы 4 мезгил аталып калыптыр. Аюу, суур, кашкулактар болсо кышкысын мер чөөптү тиштеп, эч нерседен капарсыз уктап жата беришет экен. Суроолорду бере кетейин, балдар. Аюу, суур, кашкулак кышты кантип кыштап калышыптыр? Жылдын бул бөлүштүргөнү туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар? Силер жыл мезгилдерин кандай бөлүштүрө элеңер, эмне үчүн? Кана балдар, суроолорго жооп бергиле. Эми балдар, дептериңерге сөздүк ишин жазып алсаңар болот. Даттанып, арызданып, курт кумурскалар, жан жаныбарлар жылга арызданып келишти. Жүйөлүү, туура. Жыл балдарынын жоопторун туура деп чечти. Мер чөөп, бул дарылыгы, азыктыгы күчтүү тоо чөө деп аталат. Мундагы түрлөрү көп. Эми балдар, бир аз көнүгүү иштейли. Сөздөрдү мааниси окшош сөздөр менен дал келтир. Мааниси окшош сөздөр менен. Биринчи сөздү окуйлу. Акылман. Эми ушуну табабыз. Мааниси окшош сөздү. Мисалы, акылман, акылдуу. Экинчисин окуйлу. Боорукер. Мээримдүү. Мээримдүү. Үчүнчү сөз. Даттанып. Болсо арызданып. Кийинки сөз. Мол. Мол. Бул арбын деген сөз. Мол. Кийинки сөз. Жүйөлүү. Кана балдар, табалы? Жүйөлүү. Маанилүү болсо туура дегенди билдирет. Жүйөлүү. Кийинки сөз. Мер чөөп. Бул жана сөздүктө иштегенбиз. Дары, чөөп. Кийинкиси, аякысы, көктөм. Бул жаз. Мынакей балдар, ушинтип портфолиоңар менен иштемексиңер. Үйгө тапшырма. Жыл жанан балдар аттуу аңгемелүү үйдөн шаар көркөм окууга мазмунун айтып берүүгө машыгасыңар. Жыл мезгилдерине ылайык макал лакаптарды, табышмактарды тапсаңар болот. Жыл мезгилдерине жараша сүрөт тартасыңар. Ушун менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.